достор, биз сиздерге Ош Чапалак автоунаа базарынан унаа тартууну улантабыз, видео тартууну. Бул Avensis унаасы 2003-жылы чыгарылган. Ээси баасын 420 000 сом дейт. Мен сиздерге ээсинин байланыш номерин көргөзө кетейин. Мына достор, мен оюнчу жакшы көрүнүп жатат. Мына машинанын абалын жакшылап алды окшойт. Машинанын арт жагынан да сиздерге көргөзүп коеюн. YouTube. Мына достор, биз сиздерге бир аз кымбатыраак унааларды тартып көргөзөбүз. Бул Hyundai Sonata унаасы. Абалы өтө жакшы экен. Дизайн да жакшы. Баасы $6700 дейт ээси. Сиздерге ээсинин байланыш номерин көргөзө кетейин. 2014-жылы чыгарылган. Азыр ички салонунда сиздерге тартып көргөзүп коеюн. Мынакей достор, пробег 184 000 километр. Ички салону аябай жакшы экен. Кожаный салон. 4 айнектен электро көтөргүчтү окшойт. Азыр арт жагынан да сиздерге көргөзүп коеюн. Мынакей достор, кожаный салонда. Hyundai Sonata баасы $6700. Эгер жаккан болсо, биз көргөзгөн номерлерге байланышыңыздар. Мынакей достор, Kia үлгүсүндөгү автоунаа. Биз сиздерге Москвадан көбүнчө Kia унааларын тартып берип көргөзүп жатканбыз. Эгер буга чейин бизди көрүп жаткан көрүүчүлөр болсо, бул Ош Чапалак автоунаа базарында Kia үлгүсүндөгү унааны тартып коюуну чечтик. Ээси баасын $10 000 дейт. Азыр сиздерге байланыш номерин көргөзө кетейин. Унаа 2015-жылы чыгарылган, автомат, баасы $10 000. Эгер унаа жаккан болсо, экранда турган номерге байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Унаанын арт жагынан дагы сиздерге көргөзүп коеюн. Абалы өтө жакшы. Мынакей достор, биз видео тартууну улантабыз. Toyota Camry 2016-жылы чыгарылган. Автомат, Корея, баасы $16,500. Ээсинин байланыш номерин көргөзө кетейин. Унаа жаккан болсо байланышасыздар. Унаанын ички салонунда сиздерге көргөзүп коеюн. Жабык экен, мындай айнектен эле. Тесек көрүнбөйт экен. Бул унаанын арткы көрүнүшү. Биз сиздерге видео тартууну улантабыз. Бул K7 үлгүсүндөгү унаа экен. Баасы $10,500. Ээсинин байланыш номерин сиздерге көргөзө кетейин. Kia K7 бул деле Kia үлгүсүндөгү унаа экен. 2009-жылы чыгарылган, автомат. Эгер жаккан болсо, ушул экранда турган номерге байланышасыздар. Баасы $10,500. Машинанын ички көрүнүшүн да сиздерге көргөзүп коеюн. Бул ички салону 4 айнектен электро көтөргүчтүү экен. Мынакей достор,
Kia K7 окшойт. Басы $10,500. Кийинки унаабыз Mercedes үлгүсүндөгү унаа болот. Дизель. Отличный состояние дейт. Басы $9,500. Мерстин көрүштөрү аябай көп. Сиздерге ээсинин байланыш номерлерин көргөзүп кетейин. Ички салонун пробег 201,971 экен. Кожаный салондо 4 айнектен электро көтөргүчтүү экен. Видеонун арт жагынан да көрүп баа берсеңиздер болот. Эгер жаккан болсо байланышасыздар. Honda Servo 2008-жылы чыгарылган. Ээсинин байланыш номерин көргөзүп кетейин. Ички салонда көргөзүп кетейин. Кудагылыдан нуксаны жок машина. Менимче азыр баа болуп жатат. Баасын канча дедиңиз аке? $12,000. $12,000. Honda Servo. Эгер Servo'нун көргөндөрү болсо, номерлерге байланышсаңыздар болот. Ээсинин байланыш номери. Унаа жаккан болсо байланышасыздар. Мынакей достор, Kia унаасын тартып көргөзөбүз. Биз буга чейин Москвадан Kia унааларын көп тартчубуз. Бул Kia унаасы 2011-жылы чыгарылган. Баасын $5,500 дейтес. Азыр ээсинин байланыш номерин сиздерге көргөзүп кетебиз. Автомат экен достор. Ушул номерге байланышасыздар эгер унаа жаккан болсо. Ички салонда көргөзүп кетейин. Күн чагылышы бир аз тартууга дагы кыйынчылык жаратып жатат. Тура түшүнүп коесуздар. Бул 4 айнектен электро көтөргүчтүү экен. Унаанын арт жагынан да сиздерге көргөзүп коеюн. Kia унаасы эгер унаа жаккан болсо байланышасыздар. Мынакей достор, биз бул видеобузду дагы жыйынтыктайбыз. Биз бул видеодо сиздерге баасы кымбат унааларды көргөзгөнгө аракет кылдык. Эми колдон келишинче аракет жасадык. Эгерде видео жаккан болсо, видеого лайк басып, комментарий жазып дегендей койсоңуздар болот достор. Кийинки видеого чейин көрүшкөнчө.